14-июлда болгон Ош областынын Кара Суу районунда 4 аймакка сел келип, ал жерде бардыгы такталган, сиздерде комиссия түзүлгөн. Ошол жердеги комиссияны, мисалы ал жерде өздөрүнүн корутундуларын чыгарып, сиздерге берет. Кандай укук берилген? Мисалы, ошол жердеги областтагы гана жетекчилер өздөрү чече береби же министрлик менен түзмө-түз байланышып туруп анан чечим кабыл аласыздарбы? Рахмат, Чирак Юлаевич. Бул жаран короо комиссиясы ошол жаран короо мыйзамынын негизинде, токтомдордун негизинде ошол райондук комиссия укук берилген да. Анын башчысы ошол аким эсептелет. Бул шериптерди ошолор эсептейт, ошолор бекитет. А биз ал жерде биринчи жагы райондук МЧСнин жетекчиси ошол комиссиянын орун басары катары кетет, анан мүчөсү да катары кетет да. Ушерп эсептөө аларга жүктөлгөн. Себеби райондо бардык мекеме ишкана бар, анын ичинде кадастр бар, архитектура бар, медицина кызматтары бар. Ушерп эсептөө аларга толук укук берилген. Ошонун негизинде анан кийин өкмөттөн жардам берилет. Рахмат. Өзүңүзгө маалым болгондой, ошол эле Кара Суу районунда Мады айыл аймагы, Датка айыл аймагы, Башбулак айыл аймагы, Манас айыл аймагы, ушул 4 айыл аймакта бир топ ушундай кырсыктар катталды да. Ал жерде жалпысынан ошол комиссия 739 үйгө короого суу кирген. Анын ичинен ошол 739дан 39 үйгө гана комиссия 4-чү даражада деп заключение чыгарып атат. 14 үйгө, эми 24 үйгө 3-чү даража деп чыгарып атат. Эми ал ошол күндөгү алынган чечим. Бирок күндөн күнгө кайрадан көбөйүп атат. Биринчи этапты сиздер жакшы мынау Минфин менен биргеликте акчаларын которуп бердиңиздер, жумуштарын жасап атат. Андан кийин кайрылуулардын негизинде кайрадан дагы 4-чү даражадагы 7 үйгө, 3-чү даражадагы 14 үйгө кайра кароонун негизинде сиздерге кат жөнөткөн, бүгүнкү күнгө чейин маселе чечилбей атат да. Ошол эмне себептен кечиктирилип атат? Мынау уже күз келип, күн суук, көпчүлүк адамдар батыраак үйлөрүн бүтүрүп алсак деп кооптонуп атат. Ошол Үмүтжан Момунович, сизге дагы утурлай эле суроо, кандай кылып ушул маселени чечсек болот? Эмне тоскоол болуп атат? Менин угушум боюнча каражат бөлүнгөн. Бул жерде урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин өзүнүн көзөмөлүндө турат. Президенттин фондунан дагы каржыланып атат. Ошого эмне тоскоол болуп атат кийинки экинчи этаптар? Ушат бербейм. Туура айтасыз. Бул ошол мен өзүм жүрдүм ошол биринчи сел капталгандан баштап Кара Суу районунда. Бул жерде чын айтканда ар райондо ЧС катталганда ошо райондун өзүнүн деңгээлине жараша болот да. Райондук комиссиянын мүчөлөрүнүн, ошол акимдин жетекчи катары ошол моментте 39 үйгө берген. Бирок байкоо калтырып туруп кээ бир үйлөрдүчү. 15 күндөн кийин, 1 айдан кийинби, балким 2 айдан кийинби жараксыз болсо, ошону кошуп берсе болмок, актыда ошону жазыш керек болчу. Сиз айткандай кээ бирлери, мисалы, палтарашка үй деп коебуз го. Астына чындап эле жанагы чийки кирпичтен же пакчадан долдуруп туруп, үстүнө плита же монолит коюп туруп салып ачкан үйлөр бар да. Анын астына 1,5-2 метрге чейин сел кирген. Ал сөзсүз түрдө 1 айдан кийин уже эзилип түшкөндөр түшүп атат. Бул сиз айткандай толук райондук комиссия өзүнүн корутундусун толуктоо иретинде өкмөткө жөнөтсө, өкмөттөн каралат. Кошумча объект катары. Бул толук ошо райондук комиссиянын укугу да бул. Кайрылса болот, кайрабашынан. Урматтуу Эдилбек Маматкулович, сиз туура белгилеп атасыз да, бул жерде эми мындай ыкчам чара көрүшүбүз керек да. Мына кычырап кыш келип атат. Азыр эми 1 ай күтүп туура айтасыз. Эми бизде көпчүлүк айылдарда толук норманы сактабай салынган эски ошондой жанагы кам кирпичтен салынган үйлөр бар да. Алар сиздер барган моментте туура эле туруп атат. Бир топ убакыт өтүп, 1 ай, 2 ай өткөндөн уже урап атат. Ал бардыгыбызга эле маалым болуп атат. Ошого, мисалы, сиздер дагы сунушуңуздарды берсеңиздер, эми МЧС түзмө-түз жоопкерди райондук администрацияларга, айыл өкмөттөргө каттарды жолдоп, керек болсо ар 3 күндө же болбосо ар жума сайын кайра комиссия өткөзүп, батыраак чечишибиз керек да. Анан эми бул жерде азыр министрлик администрацияга же администрация министрликке бири-бирибизди баягы күнөөлөгөн туура эмес да. Мына ыкчам биргеликте иш алып барсак болот эле. Мисалы,
Мен дарегиме канчалаган ошол жерде жашоочулар, ал жерде мисалы миграцияда жүргөн үй бүлөлөр бар экен, үйлөрү жабык болуп калган моменттер болот экен комиссия барганда. И ошондой эле жанагы пенсионерлер кичинекей неберелери менен балдары сыртта талаалап жүрөт, алар эч жака барбай үнүн укса, үнүн айтса эч ким укпай атат. Ошого керек болсо мисалы түзмө-түз мисалы 3-4 кишинин телефон номерлерин дагы берейин, сиздер дагы түз байланышып, же болбосо кошумча ошол эми администрацияда да андан башка деле толтура жумушта өзүңүздөрдүн өкүлчүлүгүңүздөр ыкчам иш алып барса болобу? Бул боюнча ошол райондук комиссия кайра баштаган кошумча объектилерди берсин, область аркылуу өкмөткө кайрылса, бул ушу өкмөттүн полномочиясы. Биз колдойбуз. Жабыркан үйлөргө жардам бериш керек, көзү менен карап атабыз. Бирок бул өкмөткө келип такырып атат да, бюджетке келипчи. Дагы бир тактоо суроо. Мисалы 4-чү даражадагы үйгө 1 миллион сомдон берип атасыздар. Ага рахмат. 2-чү даражага, 3-чү даражага 500 миң берип атасыздар, Туура? 5-чи даража, адашпасам, 5-чи даража бул аварийный жараксыз. 4-чи даража капремонт. Капремонт. Капремонтко 500 миң, 5-чи даражада аварийныйга миллион сомдон. Эми байкап көрсөңүз, мисалы 739дан 39 гана үй чыгып атат. Ал деген 5%. Андан сырткары кандай болбосун коросуна боло үйлөргө кирип атат суу. Бирок ал жерде баары ушерп болуп атат да. Үй урабаганы менен полдору чирип, уже толук кандуу ремонтко муктаж. Ошо сиздер кайра сунуш кылып, эми бир аз суммадан болсо да, хотя бир 100 миң сомдон болсо да, эми сунуш катары кайрадан карап чыгып, бир өтө муктаждарга бир дагы кайра комиссия түзүп туруп бир жардам берсек болобу? Каражат барбы ошого? Биз өзүбүздүн жанагы укук негизинде кайрадан кат берип, кошумча сурайбыз. Кайрадан кайрылалы. Рахмат, ошолорду бир көңүл буруп койсоңуздар.